Жалпыңыздарга салам. Бул жолу кино жаатындагы жаңылыктарга тагыраагы учурда популярдуу болуп жаткан развой тасмасынын айланасында сүйлөшөлү деп студиябызга режиссер Азамат Исмаиловду чакырганбыз. Саламатсызбы, Азамат мырза? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кудай буйруса, колдон келишинче силерге кененирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Кинонун айланасындагы ой пикирлер, суроолорго кененирээк жооп аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Азамат мырза, тасманы тартып алдыңыздар, мына элдин назарына дагы койдуңуздар. Ушул ийгиликтүү ишиңиздер менен бир жолу куттуктап өтөлү. Рахмат. Тасма учурда азыр Кыргызстанда, Казакстанда дагы кайсы өлкөлөрдө көрсөтүлүп атат, суроо талап кандай болуп атат, кайсы жакта көбүрөөк көрүлүп атат дегендей. Биринчи Кыргызстанда башталды прокат 12 январда, андан кийин бир жумадан кийин 19 январда Казакстанда болду. Анан азыр алдыда дагы бир чоң мамлекет, 3-4 чоң мамлекетте болгон жатат. Анан болсо азырынча сыр бойдон калып турсун, анан буюрса чыкканда көрүлүп баштаганда анан ошондо айталы. Гостикөч мүмкүн да. Тасманын ийгиликтери алдын ала мындай сиздер күткө кандай болуп атат? Ушундай бир ийгилик болуп кетет деп күттүңүздөр беле же мындан дагы чоң болот деп күттүңүздөр беле? Буга чейин биз комедия жанрында тартып жүрчүбүз көбүнчө. Өзүбүз ошол тармакка байланыштуу, юмор жаатында чыкканга байланыштуу комедия тартчубуз. Анан мунусунда атайын жаңыланы киргизели, башка жанрда тарталы, ал жактан тажрыйба алалы деп анан ошол жанрга өтүп тарттык. Негизинде биздин команда, биздин продакшндын ниетинде Кудай буйруса Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүнө ошол эле Голливудтун деңгээлине чыгып, Кыргызстанды тааныта турган көптөгөн бир Кыргызстандын үрп адаты, салты, Кыргызстандагы жашаган адамдардын жашоосу, менталитет кандай деген сыяктуу мындай дүйнө жүзүнө ошо Кыргызстанды таанытуу максатында бир чоңдон долбоорлуу жасап, бизде ошо Голливудтун деңгээлине чыксак деген ниеттерибиз бар эле. Анан баары жакшы тилек жарым ырыс деп коет эмеспи? Ниет кылабыз, аракет кылабыз, анан калганы Кудай таала берсе, Кудай буйруса андай деңгээлге да жетебиз да. Анан ошолордун биринчи тепкичи кылып, мындай комедияны тартканда, комедия бул ар бир улуттун өзүнүн жергиликтүү жерине жараша, үрп адатына, салтына, маданиятына, менталитетине жараша кете берет экен. Мындай фильмдер болсо, дүйнө жүзү көрө турганга мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экен да. Ал жакта мисалы юморда бизге тиешелүү, Кыргызга тиешелүү, биздин район региондорго, биздеги жашаган адамдарга тиешелүү болсо, мындай фильмдер кененирээк болот экен. Анан ошол себептен баары көрө тургандай деген сыяктуу кылып тартканбыз. Бирок оюбузда Казакстанга чыгарабыз деген да ою жок болчу. Бул кийин кино тартылып бүткөндөн кийин анан бир мүмкүнчүлүк болуп калып, анан Казакстанга мына капыстан чыгып калдык да. Ушул разбой тасмасынын сценарийи. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз, бул тасманы тартуу эмнеден улам келип чыкты? Кимдин сунушу болду? Деги эле сценарийди кимдер менен макулдаштыңыз? Анткени мунун айланасында мындай кайчылаш сын пикирлер көп болуп атат да. Эми кыргызда сөз бар го, даяр ашка сынчы көп деген сыяктуучу. Сын пикирлер дайыма боло берет. Эми идеалдуу нерсе жок. Ар бир нерседен колдон келишинче мындай пайдалуу, жакшы кылганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда кээ бир сынчылар мындай туура объективдүү сын эмес, жанагындай жумурткадан кыргыз деген адамдар бар да бизде. Андайлар да бар, андайлар да көп эле окудук комментарий. Бирок көпчүлүк басымдуулугу мындай колдогондор, мындай калап элек айткандар, ийгилик каалагандар, жактыргандар да. Башка жанрда кино тарталы деп анан команда менен сүйлөшүп отуруп, бир-эки темаларды талкуулап, кандай кылабыз, мындай кылабыз, тиндей кылабыз болуп отуруп, анан баягы ошо милициялар темасы тандалган да. Анан бул кинодо 5-6 реалдуу болгон окуялардан алынган. Бир эле окуя эмес бул. Көп кинодон көрүп алып, бул бир эле баштан аягына чейин бир окуя экен деп ойлошу мүмкүн, бирок бул 4-5 башка окуядан алып, бир окуяга токулган да. Мисалы үчүн ошол кинону сценарий жазып аткан кезде милиция өкүлдөрү менен консультация болуп, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп анан ошол кээ бир делолор бар, айтыла турган, кээ бир делолор бар, айтылбай турган. Анан бул жакта баягы өзөгө чын болгон окуядан алынганы менен, бирок көп нерсе өзгөртүлгөн, көркөмдөлгөн. Ушундай учурлар да бар. Ошол себептен эми
бизде айтып атпаймынбы, көп нерсе ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет болуп, жана Кавказская пленницада кинодо бир үзүндү бар эмеспи, ошол дайыма эске келе берет да. Тиги өзү негизи кинонун ичинде, Кавказская пленницанын ичинде өзү мындай ичимдик менен көргөзүлөт, бирок ичимдигин эске албаганда жана каалоо тилеги бар го. Ошол каалоо тилегинде мындай чындык сөз бар да. Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями дейт го. Ошондой эле кээ бир учурда биздин каалоо тилектер биздин мындай мүмкүнчүлүктөр менен дал келсе, ошондо жакшы болот. Бирок көп учурда бизде Кыргызстанда бул Кыргызстандын экономикасына байланыштуу, Кыргызстандагы рынокко байланыштуу биз кинодо аябай көп нерсени ойлонобуз, бирок көп нерсени биз мүмкүнчүлүк жактан чектелгенге байланыштуу, ишке аша албаганга байланыштуу, кээ жерде өзүбүздүн колубуздан келген нерселер менен мындай оңдоп түштүрүп кеткенге мажбур болобуз да. Ошол себептен фильмдердеги анча мынча кемчиликтерди өзүбүз билебиз. Мунун баардыгы ошол биздин шартыбыз келбей, бюджетибиз жетпей, кыла албай калганга байланыштуу. Айла жок, кээ жерлерин мындай айланып буйтап өткөндөгү керебезибиз да. Актёрдук курамындагы байкашымча баягы көпчүлүк окурмандардын купулуна толду. Жакшы актерлор, мыктылар тартылыптыр деп калышты. Деги эле актерлорду тандоо сиз үчүн кандай болду? Канча убакыт кетип сарптадыңыз буга? Ар бирин баягы ар бир образга ылайыктуу актёрду издеш деле оңой болбосо керек. Негизи бул жакта баягы команда менен отуруп чечебиз бул маселелерди. Анан бул жакта негизги режиссер бар, Максат Жумаев деген байке, жана сценарий жазган. Ошо биз айткан экөөбүз режиссер болдук да. Анан отуруп команда менен сүйлөшөбүз. Ошол эле кастинг директор деген сыяктуу бизде өзүнчө бир эмелер бар, кызматтар бар. Анан баарыбыз отуруп муну тандайлы, тигини тандайлы деп анан башкы каарман ошол үчөөнү, Жылдызбек, Атай, анан Адыл үчөөнү команда өзүбүз тандап, жактырып, аларга сунуш кылып, алар сценарийди окуп, анан макул болушту да. Калган экинчи второстепенный ролдор деп коет эмеспи эле, экинчи кезектеги, экинчи ордундагы башкы каармандар болсо, буларга кастинг кылдык. Кастинг жарыялап, ушундай типажда адамдар керек, балдар керек, мынча жаштан мынча жакка дегенде аябай көп киши келген. Ошолордун ичинен сүрөттөрүн тандап, сүйлөгөн сөздөрүн биринчи типаж боюнча тандалдык. Тандалгандан кийин аларга кастинг жүргүздүк. Тексттерди берип, алар окуп көрүп, аткарып көрүп, кимиси сүйлөй алат, кимиси аткара алат, кимиси ошол эмоцияны жеткизе алат деп анан тандалып отуруп, анан экинчи каармандар чыкты да. Анан ошо профессионал актерлор болгон үчүн дагы ошол Адыл, Жылдыз, анан Атай байке, улуус эле Атай байке, калган экөө биз менен тең урактуубуз. Аябай жакшы өзүнүн ролдорун жакшы аткаргандыгы үчүн дагы кино жакшы ачылып кетти да. Анан элдер ишенди. Актёрдон да көп нерсе көз каранды да. Себеби дегенде актер жеткире ишендире аткарса, анда адамдар ошону сезет да, ошонун образ менен жашай алат. Бул да ийгиликтин бир себептеринин бири да. Сценарийге кайрылалы. Сиздин баягы жаныңыздагы кесиптешиңизден да Марат Жумаев башкы каармандардын бири. Кандай байланышыңыздар бар, тууганчылык жайыңыздар барбы? Анын окуясын мындай алып чыгууга эмне себеп болду, же бир сұранычтар болду? Андай деле эмес. Марат Жумаев деген ошо биздин Максат Жумаев деген бир тууган агасы болгон, ошо милиционер болгон. Сценарий жазып атканда ошо жана каармандын атын Марат коюп, анан кино бүткөндөн кийин ошо Марат Жумаевдин элеси, жакын элесине арналат деп ошондой тартылган да. Так мисалы үчүн кино тарткандан кийин ал фильмди каалаган кимге арнап койсоң болот негизичи. Бирок биз атайын ошо милиция кызматкерлери жөнүндө болгонго байланыштуу, ошо тиги байкеси дагы биздин Максат байкебиздин да байкеси милиционер болгонго байланыштуу, анан ошо жалпы милиционерлерге арналат болуп, анын ичинде ошо Марат Жумаевдин жакын элесине арналат болуп тартылды да. Жумурткадан кыргыз дегендер сөзсүз түрдө андайлар да болот, андайлар да чыкты. Сөз эзин табат, ким экенин айтпай эле койду, бирок ошондой адамдар да болду да. Демек ал сиздердин эле бир кесиптештериңиздер окшойт. Бизден кесиптештерден тышкары башка кесиптеш иштегендердин дагы мындай анча-мынча тилекке каршы мындай бут тозууларын да байкадык да.
Тоскоолдуктар деп калды. Тоскоолдуктар мындай керек болсо биздин киного мындай ушул тармакта мына заявление жазганга чейиндер бар болуптур да, бирөөлөр жазды, эми атын айтпай эле коем. Анан эмне деп бул кино эмне бузуп атат, бандиттерди күчөтүп атат депчи. Сиз көрдүңүзбү Разбойду? Көрдүм. Сиздин оюңузча кандай, бул бандиттер үчүн бандит болгула, эгет болгула, тоногула деген түшүндүңүзбү же жок? Бул иш жаман экен, милиция кызматкерлеринин жумушу жөнүндө таасир алдыңызбы? Мен бул кинону көргөндөн кийин дароо эле биринчи азыр бизде кылмыштуулук, уюшкан кылмыштуулук деген нерсе күч алган да. Ошол кылмыштуулукка жаңы тартылган жаштардын иштеп иштебей жатып эле, эчтеке жасабай жатып эле өлүп калганы аябай таасир, ошондон таасирленип, бул жаштарга баягы белги экен дедим. Сен ушундай жакка ойлонбой кыска бойлуулук кылып барып алсаң, ит аткандай кылып эле сени өлтүрүп коет. Сенин артыңда үй бүлөң барбы, ата-энең барбы, ал башкаларды кызыктырбайт. Демек, сен мындай жолго баруудан мурда биринчи терең ойлонушуң керек экен. Кылмыштуулук жакшылыкка алып барбайт дегенди түшүндүм дароо. Андан кийин милициянын өзүңүз айткандай эле ошол милициялардын жашоосу, алардын жумушу канчалык кыйын экени, бир эле өздөрүнүн эмес, үй бүлөсү деле кыйналарын көрдүм тасмадан. Ошондой да көрүп атпайбы, мындай бизде көрүүчүлөрдүн бир мындайча айтканда 95%дан аркы ушундай эле реакцияны, ушундай эле каалоо тилекти, ушундай эле ой пикирди уктук да. Анан жана жумурткадан кыргыз дегендер, өйрөктөн шыйрак чыгаргандар муну кайсыл жеринде ушул криминалдар романтизациялап атканын таап алганын билбейм, мен мындай адамдарды билбейм. Мындай жанагы мындай килтеген акбарат коюп турупчу, эмнени көрдүң десем, монтип карап туруп, анан бурчунда бир кичинекей бир точканы көрүп, мына могу точканы көрдүм дейт го. Ошондой адамдар бар да, эми тилекке каршы мындай таң аласың да, кыскасы. Ошондой адамдар бар үчүн кээ бир биз өспөйбүз. Кээде жакшы эле өсүп келатсаң буттан тарта калат, тинте калат. Эми бул нормально ойлонгон адамдар мындай ишке барбайт. Демек, бул өзүбүздүн эле арабызда болуп атат. Ооба да, негизи тышкы душман көрүнүктүү да. Тышкы душман көрүнүктүү. Тышкы душмандан сактансаң болот, коргонсоң болот, анан сага кылып аткан мамилесин билсең, сезсең болот, даяр болсоң болот. Бирок ички душманды сен эч качан билбейсиң да, ким экенин, каяктан чыкканын, качан далыңа бычак сайып кетерин билбейсиң да. Ошондуктан ички душман опасный болот. Ички душман эч качан өнүктүрбөйт, өстүрбөйт, ал сага бетиңе күлүп туруп аркаңан шыбайт деген сыяктуу нерселер бар. Анан муну деле заявление жазгандарды деле билебиз ким жазганын. Баягы эфирге айткан болбойт экен тилекке каршы. Анан барып өзлөрү көрүп калса кичине уялып калабы деген да ой бар. Бирок мындай адамдар уялышы да кыйын да. Ушинтип атсак. Кандай тоскоолдуктар болуп атат? Өзүбүздүн арабызда эле ушундай бир бут тосуулар болуп атыптыр. Казакстандык көрүүчүлөр арасында дагы ушу тасманы башынан аягына чейин тартып анан интернетке жарыялап койгону дагы бир тоскоолдуктун бир түрү го. Жаман улут же жаман өлкө болбойт деп коебуз го. Ар бир адамда в семье без уродов деп коет эмеспи? Ар бир үйдө мындай тентектери болот, кыйшаң-мыйшаңдары болот. Анан Казакстанда негизи жалпысынан пираттык кинолор чыга берип, Казакстан өзлөрү эле көнүп калыптыр ушундай нерсегечи. Анан биз тамашалап ичара айтып калып атабыз бул тема боюнча. Биздин кино Кыргызстандын кинотеатрларында аншлаг болду, казактардын кинотеатрында аншлаг болду, анан пираттык версияда да аншлаг болду депчи. Себеби дегенде кээ бир кинолор пиратский болуп чыгат экен, бирок пиратский анчалык активдүү тарабайт экен да. Биздин Разбой кинобуз кантип аншлаг менен тарады да, тараганда да. Анан Кыргызстандын ичинде тараткандарды биз кармоочулардын баарын кармадык. Кээ бирлери бар атайын бизге мындай зыян тийгизүү максатында тараткандары болду. Кээ бирлери билбестиктен, түшүнбөстүктөн тараткандары болду. Бирок бул нерсени биз баягы адамдын акысына кирүү, бирөөнүн интеллектуалдык менчик нерсесин бузуу деген сыяктуу нерселерди элге түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп койсок, бизде көбү түшүнбөстүктөн да кылып алгандар болду. Ошол себептен 2-3 ошону тараткандарды кечирдик. Бирок биз баарын кечире бергенде Меринфондус эмес экенбиз да. Казакстандагы тарат ийгендергечи ал жактагыларды кандай кыласыздар? Негизи айтып атпаймынбы, булар Казакстанда бул кийинки убакта Телеграмдын активдүү болгонуна акыркы бир 1-2 жыл болду окшойт да. Буга чейин мисалы үчүн Телеграм эмес, башка каналдарда чыккан пираттык версиялар бар, мындай жаап коюш оңой эле болгон да. Телеграм кичине башкача экен, алгоритм иштеши. Анан ошол себептен Казакстанда анан ал жакта кинотеатрдагы көп экен, анан элдин көбү деле
пираттык версиясы чыкса деле көрбөйт экен да. Алар көнүшүптүр кинотеатрга барып сапаттуу көргөн. Бул жакта мындай болот да. Мейли пираттык чыкты деп коелучу. Бирок көрүүчүлөрдөн дагы кеп болот атпайбы? Биздин көрүүчүлөр ошо пираттык версияны мен монтуп интернеттен көрдүм да, монтуп жүдөп какап, монтуп телефондон бир жери жакшы көрүнбөй, аудиосу жакшы угулбай, монтуп көргөндөр көрдүм да. Антип эле барып кинотеатрдан көрбөйбү да, мисалы үчүн. Кичине чыдап турса, атайын сатап турган платформаларга чыгат. Аяктан көрсө болот. Анан мисалы үчүн мен жеке мен өзүм кино көрүп атканда, кээ бир кинону көрөм, дубляж эле кичине башкача болсо мындай көргүм келбейт да. Мындай отуруп мен рахат алып көргүм келет. Бирдеге көргөндө мындай үндөн, картинадан, ошо көрүнүшүнөн мындай көрүп, түшүнүп, ар бир актердун мимикасын, сезимдерин көрүп, сезип кошо ошондой көргүм келет да. Кинодо кичине мутныйраак болсо, кинотеатрдан тартылган пираттык версияны мен мындай вообще көрбөйм, такыр көрбөйм. Пираттан көргөн эмесмин да. Анан бул көрүүчүлөрдөн да болот да. Казактардын көбүнчөсү канча бир пайызы бар экен, пираттык версияны көрөт. Бирок көбүнчөсү алар кинотеатрдан барып пираттык турса деле, кой, барып кинотеатрдан барып сапаттуу көрөчү деп атайын кинотеатрга барып көрүшөт экен. Бизде деле андайлар аябай көп жазды бизге, мисалы колдогондор өзүнүн көрүүчүлөрдөн аябай. Силердин кино азыркыга чейин жазып калат да, силердин киносу телеграмдан ссылка келди. Анан биз көрбөй өчүп салдым, себебинде мен кыргыз киносуна барып салым кошкум келет. Сиздин акыңызга келгим келбейт. Наоборот, сизге колдоо көргөзүш келет. Анчалык биз киного барып көрүп, силердин колдосок, силер кийинчерээк ошончолук дагы жакшы продукциялар чыгарасыңар деп. Анан мына моулар сатып атат, моулар таратып атат деп эл бизге аябай чоң жардам берди. Ошондой көрүүчүлөргө, ошондой жардам берген элибизге аябай ыраазыбыз. Жанагынтип пираттык тараткандар анча-мынча тоскоолдук болду. Бирок көп эмес, кандайдыр пайыз. Чындыгын айтканда, Кудай Таала бизге эмнени тагдырыбызга жазган болсо ошону көрөбүз. Булар таратып бизге же пайда да, зыян да бере албайт. Кудай Таала эгерде ушундай зыян бере турган болсо, бир любой эле бир болбогон нерседен зыян берип коюшу мүмкүн. Бирок ийгилик берген Кудай Таала биз өзүбүз деле көп ойлогон эмеспиз. Адамдарга ушундай бир жүрөгүнө салып, ушу кинобузду көрүп, таасирленип, анан элдер өзү кабыл алып, Садафкандык радио иштеп, бири-бирин айтышып, кино жакшы экен деп өзгөчө аял затына терең ырашып билдиребиз. Бул Разбой киносу айымдар үчүн өтө мындай сезимдерине тийип, алардын эмоциялары чыгып, алар ушундай жакшы эмоция менен көрүп, анан ошол бөлүшкөндүктөн анан аябай реклама болуп тарады да. Ошол ушундай сезимдер менен көргөн, ушундай бизге ушундай эмоция тартылаган, кийин кинодон чыгып өзүнүн ой пикирин калтырган бардык көрүүчүлөргө, өзгөчө айымдарга терең ырашык билдиребиз. Ушундай тоскоолдуктарга карабастан, сын пикирлерге карабастан, тасманын экинчисин тартпайсыңарбы деген дагы сунуштар түшөттүр. Эми негизи эгерде сунушту кандай кабыл алдыңыздар? Ушул жөнүндө бир ойлонуп баштадыңыздарбы же азырынча ага убакыт бөлө элексиздерби? Акыркы калган милиция өлгөн жокпу деген элдер көп суроо берип атат. Кыздын жашоосу эмне болду деген суроо берип атат. Анан экинчиси болсо жакшы болот эле деген сыяктуу суроолор болуп атат. Балким эгерде эл тараптан аябай жакшы талап болсо, экинчисин буюрса жакшы колдоо менен, жакшы ой менен, жакшы сценарий менен башкача дагы бир багытты көргөзө турган, дагы мындай кененирээк чагылдыра турган бир балким ой келип тартып калышыбыз дагы мүмкүн. Эми аны бир Кудай билет. Эгерде аябай талап болсо, балким тартылып да калышы мүмкүн да. Дагы бир суроо берейин, ушул эфирибизди жыйынтыктатып. Казакстанда коммерциялык кинотеатрлардын директору Эрлан Бухарбаевдин бир айтканы бар, жакын арада эле ушул акыркы учурларда кыргыз тасмалары биздин казак жергесинде, казак көрүүчүлөр арасында мындай өзгөчө бир популярдуу болуп атат дегенчи. Сиздин оюңузча бул эмнеден улам болуп атат? Алардын кабыл алуусу кандай болуп атат же биз баягы маданиятыбыз бир аз окшошуп кеткен үчүн кабыл алуу жакшы болуп, популярдуу болуп атабы? Кинопарк деген киносет, ошо Эрлан Бухарбаев байке, анын дагы ошо кинопарктын үстүндө эң чоң башкы жетекчиси Алмаз деген байке экен. Ошол Алмаз байке менен ошо Эрлан байкеге терең ырашчылык билдиребиз. Ошол кишилер кыргыз бир туугандарыбыз келип, дери колдоп берели да, анан ошолордун колдоосу менен дагы башталып кетти Казакстанда. Анан бул мисалы үчүн мурда интернет соц тармак жок кезде ар бир мамлекет өзүнүн продукциясынын, өзүнүн даярдаган
контентти, мисалы үчүн теледе болобу же радио болобу, ар ким өзүнүкүн укчу, өзүнүкүн көрчү да. Мисалы үчүн телевидение Казакстанда Казакстан телевидение тартат, Кыргызстанда Кыргызстан телевидение тартат. Ар ким өзүнүкү менен алек болчу да. А бирок соц тармак пайда болгондо ортодогу жанагындай чектер, границалар ачылды дагы, жоюлду дагы. Биздин көрүүчүлөр казактын кинолорун, казактын ырларын, музыкаларын, алардын блогерлерин көрөт. Алардын көрүүчүлөрү биздин кыргыздын кинолорун, музыкаларын, кыргыздын блогерлерин көрөт. Ошентип эки элдин ортосундагы баягы биздин маданиятыбыз, менталитетибиз бир болгонго байланыштуу, бир боордош эл болгонго байланыштуу баары бир бирибизге жакынбыз да биз. Анан ошол себептен кээ бир учурда мен мисалы үчүн казактын кинолорун көргөндө өзүбүздүн эле бир кыргыздын бир окуясы болгондой, биздин кыргыздын эле бир каарманындай эле көрүп кабыл аласың да. Ошондой эле казак бир туугандар дагы биздин кинолорду көргөндө өзүнүн казактын бир жашоодо болгон окуясы алынгандай, жакын көрүнгөн үчүн бири-бирине мындай өтүп кетет экен да. Анан ошол себептен соц тармактын пайдасынан эки элдин ортосундагы мурдагыдай баягы кандай десем чек жок, ажырым жок болуп, баягы жакшы бири-бирибиз менен аралашып калдык. Бул деген өтө жакшы көрүнүш. Эгерде канчалык биздин кыргыз кинолору Казакстанга барып, ал жактан көбүрөөк прокат болуп, казактын кинолору Кыргызстанга келип, буяктан көбүрөөк прокат болуп, бири-бирибиз менен канчалык мамиле аласа бересе дегендер, мамиле дегендер көп болсо, ошончолук эки элдин ортосунда мындай ынтымак, биримдик, туугандык мамиле деген күчөйө берет да. Мунусу өтө жакшы. Ошол эки элдин ортосунда салым кошкон Эрлан байке менен Алмаз байкеге ыраазычылык билдиребиз. Жана эки элдин ортосуна салым кошкон биздин Разбой киносуна дагы ыраазычылык билдиребиз дегендей. Эфирибизди жыйынтыктайбыз ушуну менен, урматтуу көрүүчүлөр. Разбой тасмасын көрө элек болсоңуздар, барып көрүп, оюңуздарды калтырып койсоңуздар болот. Ооба, анан кинотеатрдан көрүңүздөр. Кинотеатрдан көргөндө дагы кинотеатрлар дагы бөлүнөт. Сапаттуу кинотеатрлар, анан сапатсыз кинотеатрлар. Сапаттуу кинотеатрдан көрсөңүздөр, кино көргөндөй болосуздар. Кинонун аура атмосферасына киресиздер. Ошол кинодон болгон эмоция, сезимдердин баарын өзүңүздөр ала аласыздар да. Анан пираттык версияны телефондон көргөндө же начар кинотеатрдан, начар проектордон, начар залдан көргөндө көп ошол сезимдерди ала албай калып, анан биздин тарткан чыгармабыздагы сапатын көрө албай калып, анан адамдар кээде түшүнбөй да калышат. Ошол себептен музыка укканда дагы бир сапаттуу музыкаларды угуш керек, мисалы үчүн да, сөзгө маани бериш керек, кино көргөндө да ошого барыш керек, китеп окуганда дагы жакшы сапаттуу китеп окусаң бир пайда аласың деген сөз да. Ошол себептен силерге сунуштайбыз, кинотеатрдан барып көрүңүздөр, эмоция алыңыздар, кыргыз киносуна салым кошуңуздар. Баары бир эл өзүбүздү өзүбүз багып, өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз түртүп турсак, ошондо ийгиликке жетет экенбиз. Мисалы үчүн ачыгын айтканда, биздин көрүүчүлөр болгон үчүн биз ийгиликке жетип атабыз. Биз канчалык ийгиликке жеткен сайын биздин көрүүчүлөр ошончолук биздин чыгармалардан рахат алып, алар дагы өзүнчө бир пайда алып атышат. Кыскасы, баарыбыз биз бири-бирибизге чыймалып байланышканбыз. Бири-бирибизге болгон мамиле, колдоо, ой пикир жакшы болсо, ошондо гана өсөбүз. То есть көрүүчүлөр бизди колдоп, ушинтип жакшы каалоо тилектерин айтып берсе, биз үчүн дем күч болот. Биз канчалык көрүүчүлөрдү сыйлап, көрүүчүлөргө сапаттуу продукция сунуштап турсак, ал тараптан да ошондой жакшы мамиле болот да. Андыктан бири-бирибизге биз керекпиз деген сөз.